Баткен районунун чек арадагы Самаркандек айылында алгачкы жолу дзюдо боюнча ачык чемпионат өткөрүлдү. Мелдеш соңку кыргыз-тажик чек ара окуяларында курман болгон баатырлардын жаркын элесине арналды. Спорттук иш-чаранын ачылышына бийлик өкүлдөрү, машыктыруучулар, спортчулар жана алардын ата-энелери катышты. Спорт деген ынтымак, спорт деген биримдик, спорт деген достук, спорт деген аягында жеңиш. Ошо силерге, биздин балдарыбызга талайт элем, ушул спорттун жолунда, дзюдонун жолунда силер эч качан тайманбай, бүт күчүңөрдү, бүт аракеттериңерди жумшап, жеңиштин үстүндө жүрө бергиле. Бул спорттук иш-чараны ушундай жакшынакай уюштандыкта уюштуруп өткөрүп аткан уюштуруучуларга терең ыраазычылык билдиремин. Самаркандек айылында 2022 жылы алгачкы жолу дзюдо боюнча спорттук клуб ачылган. Ал жеке ишкер Мамашарып Усмановдун демилгеси менен ишке ашкан. Ишкер Ош шаарына машыктыруучу алып келип, айылдагы өспүрүм балдардын спорт менен машыгуусуна шарт түзгөн. Бүгүн мына ошол спорттук залдын машыктыруучусу Жолдош Алибековдун демилгеси менен аймакта алгачкы жолу эл аралык деңгээлде мелдеш уюштурулду. Эң негизги максатыбыз ушу жаш өспүрүм балдар bir-birinden опыт алып, өсүп, приемдарды жакшы өздөштүрүп, анан ата-энелерге дагы, анан башка залга кызык, спортко кызыкпаган башка спортсмендерге дагы, жаш балдарга дагы, анан туруу багытты көрсөтөт деген максатта ушу иш-чараларды уюштурдук. Кудай кааласа бир эле бул жерде эмес, биздин максатыбыз ушу жаштарды дүйнөлүк Азия Олимпиада чемпиондорго чыгаруу максатында ушундай иш-чараларды жаштардан баштадык. Спорттук иш-чараны өткөрүүдө Самаркандек айылынын жергиликтүү жашоочулары, ата-энелер жана ишкерлер каражат чогултуп, колдоого алышкан. Балдарды ушу спорт менен камсыз кылайык, көтөрөйүк. Балдардын ден соолугу чыналсын, мамлекет үчүн, жер үчүн күйгөн патриот жигиттер болсун, чыналуу үчүндай жакшы мыкты жигиттер, спортсмендер чыксын деп, демек ошол уюштуруп жүрөбүз, уюштуруп атабыз. Жеке ишкерлерден акчалай, ата-энелер дагы колдоо, жеке ишкер. Ушу Жолдош досубуз тренер, анан ушуну алып келген Нургелди компаниянын жетекчиси бар, Мамашарып деген. Усманов Мамашарып, Самаркандек жанарынын тургуну, Ош шаарында турат. Ошол досубуз, эң главный демерти ошол досубуз. Бирин-бири сүрөгөн өспүрүмдөр, жеңишти багындыргысы келген спортчулар, алардын ар бири жеңиш менен кайтуу үчүн болгон аракетин жумшады. Жана ошого жараша мыкты даярдык менен келишкен. Мен Оштон келдим. Мелдеш ошол Мелдеш очень сонун болду. Биринчи место утканы, иншаллах, Кудай кааласа келдим эле. Ошол Мелдешке жашы күрөшүп, баарын утуп, анан биринчи место алдым. Анан опытты көтөргөнү келдим да. Тандашым эме Каракулжадан. Жакшы даярданып келиптирби? Ооба. Бирок мен экинчи орунга илештим. Аракет кылып күрөшүү үчүн экинчи орунду алдым. 1 жылдан бери аракет кылып Өзбекстанга бардым. Анан Ошко бардым, 3 жолу Ошко бардым. Азыр акыркы Мелдеш ушул жерде болуп атат. Ошака барып медалдарды алгым келет. Кыргызстан желегин желбиретким келет. Спорттук иш-чарага өлкөнүн түштүк аймагы боюнча 8 жаштан 17 жашка чейинки 300гө жакын бала катышты. Алардын 200гө жакыны Ош облусунан келишти. Улуттук дзюдо федерациясынын Ош облусундагы президенти соңку жылдары өлкөнүн түштүк аймагында дзюдо жакшы өнүгүп жатканын билдирди. Белгилей кетсек, турнирге Өзбекстан Республикасынан да жаш спортчулар келишкен. Баткенде аябай күчтүү балдар, намыстуу балдар, патриот балдар аябай көп экен. Аны өз көзүбүз менен да көрдүк. Ушул балдарга тек гана колдоо керек. Спорт бул колдоого муктаж. Ар дайым ар тараптуу ата-энелер болобу, спонсорлор болобу, мамлекет болобу, бул жактан колдоп турсак, бул Кыргызстандын желегин ушул балдар аркылуу чет өлкөдө Кыргызстандын көзүн ийи көтөрө алабыз. Бизди кубандырганы бул Баткен областында Самаркандек айылында биринчи жолу тарыхта өткөрүлүп атат. Бул деген биринчи кадам, мына жаш балдар
judonu maşıktırıp biz de özümüzdün taraftan judonu önüktürүү üчүн ушул жерде өткөрүп жатабыз. Кудай кааласа, эми жылы келечекте ушул жерден Кыргызстандын чемпиондорун чыгарып дүйнөлүккө тааныштыргандай болгонго аракет кылабыз. Чында мен айтып бергенdim, ушу Баткен областында, ушу мелдеш өтүп атканда балдар, ушул жерде ата-энелер өтө кубанычтуу, мындай көркөмдүү ажем менен болуп атат. Дзюдо Баткен облусунда жаңы түзүлгөн федерация 2023 жылдын февраль айында уюштурулган. Учурда Кызылкыя шаарында, Лейлек, Кадамжай, Баткен райондорунда клубтар ачылып иштеп жатат. Мындан улам аталган мелдеш райондо эле эмес, облуста алгачкы ирет өтүп жатат. Эмки жылга пландап ушу биздин жоокерлердин, биздин батырларды дайым эстеп туруш үчүн жыл сайын сентябрь айында, сентябрдын 20-сында ушу уюштурайык деген ниетибиз бар. Андан сырткары дагы Баткен областында келечекте дагы жаңы спорт дүзгө боюнча спорт клубтар уюштурулганы турат. Мына сырткары мелдештер өткөрүлөт, Баткендин облустун биринчилиги болот. Мелдештин жыйынтыгында жеңүүчүлөргө кубок, медаль, грамоталар тапшырылды. Мингүл Көчөрова, Жыргал Абдижалил уулу, Баткен жаңылыктары.